Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Садыр Жапаров Борбордук мечитте ооз ачыруу уюштурду. Президент Садыр Жапаров бүгүн Имам Саракси атындагы Борбордук мечитте ооз ачыруу иш-чарасын уюштурду. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Иш-чара учурунда президент катышуучуларга каалоо тилектерин айтып, кийинки ороз айына чейин бекем ден соолукта болоруна каалады. Абактан тик учак менен чыккан Даниэль Ажиев кайра кармалганы тастыкталды. Вебкам иши боюнча соттолуп, жакында президенттин ырайымы менен абактан бошотулуп, жаза өтөө жайынан тик учак менен чыгып кеткен Даниэль Ажиев кайра кармалды. Бул тууралуу Чүй облустунун ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, Ажиев бүгүн болжол менен саат 12:20 чамасында Чүй облустунун ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзгөн ыкча эместөө иш-чаралардын жүрүшүндө Токмок шаарынын айланма автожолунда кармалган. Бул факт боюнча Токмок шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 283 беренеси сатуу максатын көздөбөстөн байыңгызат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналыктарын мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ажиев убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө иштери улантылууда. Трамп: АКШ Ирандан кийин Куба менен алектенет. АКШ президенти Дональд Трамп адегенде Иранга каршы аскердик операцияны аяктап, андан кийин Куба боюнча саясатын аныктай турганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирүүдө. АКШ лидери Ак үйдө сүйлөп жатып, мамлекеттик катчы Марко Рубионун Куба маселеси боюнча мыкты иштеп жатканын белгиледи. Ошол эле учурда азыр АКШтын негизги көңүлү Ирандагы операцияда экенин кошумчалады. Кубада болуп жаткан окуялар таң калыштуу. Бул болгону убакыттын гана маселеси. Сен жана башка көптөгөн мыкты адамдар АКШдан кайра Кубага барасыңар. Бирок ал жакта калуу үчүн эмес. Биз сенин кайра кайтып келишиңди каалайбыз, деп билдирген Трамп Рубионун кубалык тегин эске алуу менен. Мындан тышкары ал Венесуэладагы абал турукташканын билдирди. Венесуэлага Дельси Родригес аттуу мыкты президент шайланды. Ал жана анын командасы биз менен кызматташып, абдан жакшы иштеп жатат, деп айткан АКШ лидери. Ошондой эле АКШ Венесуэладан 100 миллиондогон баррель мунай алып, аны Хьюстон жана башка шаарларга кайра иштетүү үчүн жөнөтүп жатканын, бул Венесуэлага мурдагыга салыштырмалуу көп каражат алып келерин кошумчалаган. Эмне үчүн даярдалган? Ошто Жеңгонун адамдарына таандык курал-жарактар табылды. Ошто Жеңго кайманаты менен таанымал Кримдөбөл Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн таандык курал-жарактар, ок-дарылар табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат жашыруун жайдан 12 Калашников автоматы, 2 Беретта жана Макаров тапанчасы, 2 мылтык, 11 Калашников автоматтын магазини, 824 ок-дары жана 8 курал тазалоочу каражат табылганын белгиледи. УКМК курал-жарактар ыңгайлуу саясий кырдаал жаралса төңкөрүш жасоо үчүн даярдалганын, бул ишке сырттан көмөк көрсөтүлгөнүн, алар бийликке кылмыш дүйнөсү тарабынан башкарылган саясатчыны алып келүүнү көздөшкөнүн кошумчалады. Азыркы учурда алынган курал-жарактар жана ок-дарылар баллистикалык жана криминалистикалык экспертизага жөнөтүлдү. Учурда тиешелүү тергөө иш-чаралар жүрүп жатат. Өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууга катышкан идеологиялык демөөрчүлөрдү, уюштуруучуларды, каржылык демөөрчүлөрдү жана башка адамдарды аныктоого иштери да жүрүүдө, деп айтылат маалыматта.
Трамп AQShnын аскерлерин Иранга кургактагы операция үчүн киргизиши мүмкүн. AQSh президенти Дональд Трамп зарыл болгон учурда AQSh аскерлери Иранга кургактагы операция үчүн жөнөтүлүшү мүмкүн экенин моюндады. Бул тууралуу америкалык лидер менен сүйлөшкөн Time журналы билдирди. Журнал белгилегендей, Трамп Иранга кургактагы аскерлерди жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган эмес. Time басылмасынын маалыматы боюнча америкалык лидер Тегеранга каршы аскердик операция Вашингтон бардык максаттарына жеткенге чейин улана берерин билдирген. Менин эч кандай мөөнөтүм жок деген америкалык лидер журналга. Мурда Ирандан тышкы иштер министри Аббас Аракчи NBC News каналына берген маегинде Тегеран AQShnын кургактагы операциясына даяр экенин жана америкалык күчтөргө каршы туураларына ишеним билдирген. Айта кетсек, учурда Иран менен AQSh Израиль ортосундагы согуш аба күчтөрү аркылуу болууда. Дубайдын жашоочулары ракета коркунучу тууралуу билдирүүлөрдү алууда. Дубайдын жашоочулары уюлдук телефондоруна ракета коркунучу тууралуу билдирүүлөрдү алышууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Андагы маалыматка караганда мындай билдирүүлөр кечээ жана бүгүн түшкөн. Учурдагы кырдаалга жана ракеталык чабуулдун коркунучуна байланыштуу дароо жакынкы коопсуз имаратка баш калкалап, терезелерден, эшиктерден жана ачык жерлерден алыс болуңуз деп жазылган аталган билдирүүлөрдө. Белгилей кетсек, 28 февралда AQSh менен Израиль Иранга сок курган. Буга жооп катары Иранда операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сок курган. Иран тарапта жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаган.